Ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши үй бүлөлүк зомбулукка жана жашы жете элек өспүрүмдөрдүн суицидине каршы күрөшүү маселелерин талкуулады. Ички иштер министрлигинин жашы жете электер менен иштөө инспекциясынын башчысы милициянын полковниги Нуржан Адылованын айтуусунда ар кандай көйгөйлөрдү аныктоо, абалды талдоо боюнча жана балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алууга багытталган ишти өркүндөтүүгө ведомстволор аралык эксперттик жумушчу топтун республиканын аймагында 504 штабы түзүлгөн. Турмуштук оор кырдаалда калган, зомбулукка кабылган балдарды аныктоо максатында 137.084 жолу үймө-үй кыдыруу өткөрүлгөн. Коомдук кеңештин төрагасы үй бүлөлүк зордук зомбулук заманбап коомдун көйгөйү экендиги белгиленди. Үйдөгү ички терроризмге каршы күрөшүү бир эле милиция кызматкерлеринин милдети десек жаңылыштык болот. Биз биргелешип иштешибиз керек. Мындай фактылар менен күрөшүүдө олуттук кесепеттердин алдын алууда коом, жергиликтүү бийлик жана милиция биригип иштеши абзел деп белгиледи ИИМдин коомдук байкоочу кеңешинин төрагасы Ялкун Даутов.